миллион болду. Өзү негизи 8 миллион деп ошо 6,5 миллион. Түшүндүм. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Кезектеги кардарыбыз Кыргызстандын жараны 15 ноябрда Транскапитал банктан сделкасы болгон. Кардарыбыз бүгүн 25 ноябрда үйүнүн ачкычын азыр тапшырганы отурам. Квартирасы 1 бөлмөлүү, калган суроолорду кардарыбыз өзү жооп бере турган болот. Ачкычыңарды тапшырамын. Үйүңөр ак жолтой болсун, ар дайым жакшылыктар болсун. Bundan дагы жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Россия жергесинде иштеп жүрөбүз, эмгектенип, бир результат кылалы деп ошол силердин да бүгүн бир кичинекей максатыңар ишке ашты деп ойлоймун. Бул квартираны баасы канча? Канча квадрат метр? Квартира евродушка, 1 комнаталуу. Квадрат метри 48 квадрат метр. Баасы канча болду? Баасы 6,5 миллион. 6,5. Ушуну кайрадан сизден да сурайын атпайбы? Кандай баягыдай болду? 3 айга, 1 айга эмес, 1 жылга келди. Сен кийин тарапына паспорт столго барып, хотя бы код алып келген. Паспорттун столго барып код алыш керек. Ушунун негиздеги, Ушул жерде профессионалдуу деп тапшырсам келет да эми. Канча процент менен алдыңар? 28%. болуп калды. Кардарыбызга биринчи 22%тен одобрение чыккан Транскапиталдан, бирок баягы үй тандаган учурда бир объект даже согласован болгон. Последний моментке келгенде сатпай турганын айтып, биздин убактыбызды алды. Эми бардыгы буйрук насип экен да. Ушул үйгө насип кылган экен. Анан ушул үйдө кайра эле токтоосуз баштадык. Но все равно 18 октябрда изменение болуп кеткендигине байланыштуу уже биз ноябрда сделка ачып калдык. Проценттин ставка ошондой болуп калды. Эми айына төлөмүндү айта кетсеңер. Айына канчадан чыкты төлөмү? Айына 157 миллион. Россия жергесинде эмне жумуш менен алектенесиңер? Больницада младший сестра. Молодец. Эжеке, сиз дагы айта кетсеңиз, жакшы ой немелериңизди сиңдиңизге. Эми силерге чоң рахмат. Москвадагы кыргыздарды ушинтип ак өргөлүү кылып отурасыңар. Силердин ишиңерге ийгилик. Дайым ушундай кылып үйү жок, үй издеп жүргөн кыргыздарыбызды квартирада эмес, бардыгын өз үйлүү кылгыла. Себеби келечек жаштардыкы, жаштарыбыздын бардыгы келип атышат Россияга, ошолордун бардыгы үйлүү болушсун. Ошолордун бирөө биз Москвадан жакшы таанышып, эжесиңди болуп катташып жүргөн сиңдим Мунара. Мунара үйлүү болуп отурат. Ак өргөң кут болсун. Ушул ак өргөдөн көп жакшылыктарды, көп ийгиликтерди, көп жетишкендиктерди алып келген ак өргө болсун. Ак өргөңдүн күндүгүнөн ырыскы төгүлсүн, керегесин ынтымак курчасын, эшигинен бакыт, байлык бардыгы келип отурсун. Үйүңдүн ичинде наристенин үнү, атанын камкордугу, эненин сүйүүсү, жакшы кыргызга үлгүлүү болгон жакшы үй бүлө ушул жерден агарып көрүп, бир эле комната эмес, эмки жылы бул үйдөн чоңоюп 2 комната, 3 комната, 4 комната дегенге чейинки үйлөргө алганга жетишкиле. Бардык жакшылыктарды каалайм. Ак өргөң кут болсун кызым. Сизге дагы бир суроо узатайын деп атам. Бүгүн биздин жолугушубуз өзгөчө болуп эрте болду. Эрте менен уйкуңуздан кечип келдиңиз. Кандай квартира алып сиңдиңиз? Сырттан эле көрүнөт да? Квартирасы жакты, мындай Аврасы жаш семьяларга туура келген, жаңы салынган үйлөрдөн экен, 11-жылы салынган үй экен. Жакшы бардыгы кирпичный үй, лоджиясы да аябай чоң экен. Лоджиясы балкон деп айтылат экен, бирок балкон эмес, лоджия экен. Комнатасы дагы жакшы, квартирасы, кухнясы бардыгы санузелдери да раздельный. Неме
жакшы экен да. Анан мага бардыгынан жакканы санузел раздельный болгону жакты да. Себеби дегенде көп жерден мага санузелдер общий болгон жер жакпайт да. Бул жигитке деген раздельный экен, ошонусу жакты. Анан кийин киргенде подъезд аябагандай чоң, велосипедтерин, балдары, самокаттарын, азыр деген современный болуп калышпадыбы? Велосипедин, самокатын, роликтерин коюп кое бергенге кенен место бар экен. Анан бир подъезддерде кичинекей эле өзүң араң киресиң тампаңдап, эч нерсең батпайт. Бул жерде балдарга бардыгы шарттары сонун экен да. Ошонусу жак. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Сендиңизди куттуктап, ушундай эжекелерибиз көп болсун. Мекендештер, Мунара экөөбүз бүгүн көрүшүп атабыз. Буга чейин мага телефон аркылуу байланышып, документтердин телефондон эле бардык шарттарын сүйлөшүп, телефондон эле баштаганбыз, документтерин жөнөтүп, одобрение чыкты. Одобрение чыккандан кийин үй издеген процессте жаркын эже жардам көрсөттү сага. Анан мына бүгүн атайын ачыкчын алганда өзүм келип, колум менен ачыкчын тапшырып, ушул биздин агенттикке ишеним артып кайрылган биздин сиңдилерибизге, эжелерибизге, экран артында көрүп турган ар бир мекендешибизге терең ыраазычылык билдирейин. Себеби баягы компаниялар көп, бирок баягы ошолордун ичинен көбүрөөк бизди тандагандар көп да. Сен биздин агенттикти эмнесине биздин агенттикти тандап калдың? Мен буга чейин 10 жыл мурда көргөм да сизди. Анан кандай эле кыргыздарга ушинтип эле алдырып берген, ишенбей жүрүп, андан кийин 5 жыл өттү, дагы бир компанияларга барып жүргөм да, алам деп. Мында карасам эле бир жактарда мындай жалгандары чыгып, ушундай көргөн. Акыры сиздин көп издевкаларыңызды көрдүм. Көп мекендештерибиздин кубанычтарын көрүп, сүйүнгөндөрдөн эмеден камеранын аркасында мен өзүм жыйлап койдум. Ошентип эле сизди мен өзүм эле YouTube'дан эле көрүп, ооба мекендештер, баягы YouTube'да азыр бизде бул реальный болуп аткан нерселер. Анан адамдар баары бир эмоция, сделка болгондо мынчалык эмоция болбойт. Үйүңүн ачкычын алып, үйүңө кадимкидей киргенде башкача сезимдер болот да. Себеби кээ биркилер бар, ыйлап алгандар бар, кээ биркилер катты сүйүнүп, кучактап, ой мен ишенбедим эле деп, жаттап ушул күлүүчүн алганга чейин деле баары бир ичинде бир какой-то переживание болот да. Качан алып калат экен, кандай болду экен, бардыгы. Ошол сыяктуу ошол ар бир биздин агенттик аркылуу үй алган кардарларыбыздын ушинтип ачкычын тапшырып, куттуктап, келип, анан будан кийин дагы байланышып биз менен суроолор болсо жазып, же болбосо офиске келсеңер, силер үчүн ар дайым офисибиз ачык. Күн сайын иштейбиз, дем алышсыз. Жаңы жылдан кийин гана праздниктерди жазамын, канчасынан канчасына чейин дем алабыз. Андан кийинки учурларда жыл бою мекендештерге кызмат көрсөтөбүз. Биздин агенттик жөнүндө өзүңдүн жеке оюңду айта кетсең, башка кардарларыбыз дагы кандай ойлойсуң? Биздин агентствого кайрылса чын эле үй ала алабы? Ушулар жөнүндө бир толугураак айта кетсең. Мен чындап эле үй алат. Өзүмдүн ишенишим менен алам деп жүргөн, ойлонуп жүргөн, алсам эмне болот деп мындай кыйналып жүргөндөргө тезирээк эртерээк аракет кылып, самарежиге кайрылып, ушулардын командасы менен үйлүү болгонго чакырам. Ошо мекендештер, эгерде сиздер дагы үй алат элем, кантип алам, анда биздин агенттикке келиңиздер, сиздерге жардам көрсөтөбүз. Бардыгыңарга чоң рахмат. Үйүң кут болсун. Рахмат эже. Ошо ким квартира алам деп ойлонуп жүргөндөргө, жанагы азыр көп эле Москвада жалгыз баштар көбөйүп калды го. Ошолорго айтарым, эч качан коркпогула, процентиден деле коркпой эле алсаңар болот. Мен себеби 22% маалда тапшырып, бир айда өсүп кетти. 28 дегенде эле бир ойлондум дагы, жанагы өзүм менин планым менен кетип аткам да, 100гө чыгып калган болсо спокойно өсүп келип койт экен десем, уже 28%де 157 болуп калды. Ага деле бир карандам жок. Сөз алышым керек. Бул убактынча эле бир жыл бир төлөм заматта эле өтүп кетет. Коркпой эле алсаңар болот. Ставкадан деле, бирок
кыйынчылыктын артында дайым жакшылык бар дейт го. Ошону күтүп унутпашыбыз керек. унутпашыбыз керек. Эң башкысы ооба, себеби эгер кыйынчылык болбой баардыгы оңой болгондо, анда элдин баардыгы эле уялып алмак. Анан көп жылдан бери 10 жылда ойлонуп, 10 жылда коркуп жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Ал эми кимдир бирөө коркпой эле аракет кылса, бир жыл кыйналасыңар ооба, аны эч кыйналбайсыңар, сонун болот деп айта албайм. Себеби ипотека алгандан кийин адамдар бир жыл пока өзүнө келип, баардыгы өзүнүн нугуна түшкөнгө чейин бир аз кыйынчылыктар болот. Анан уже бир жылдан кийин ставкалар да түшөт буюрса, ставкалар түшкөндөн кийин оңой эле болуп калат төлөш. Себеби биринчи көнүп каласыңар кымбат төлөп, кийин уже ставкалар түшкөндөн кийин аябай комфортно болуп калат да, мындай кыйынчылыгы жок эле, как квартирада эле болуп калат. Азыр көптөгөн мекендештерибиз квартира снимать эткенге деле мисалы 200-250 миң акчам кетет. Анан ал квартираны да канча убакытка берет, эч ким айтпайт мисалы, да жашай бергиле деп. Любой время саткысы келсе, же болбосо туугандары келип калса, же болбосо силер аларга невыгодно болуп калсаңар, любой время чыгарып, башка адамдарды алышы мүмкүн, же болбосо кымбаттатышы мүмкүн. Андыктан баары өзүңүн үйүң, баары башка. Мен жанакы 15 күн сделка болгондо да мындай жүрөгүм бир аз беспокоить болуп турду да. Анан бүгүн күрөштү алганда эми уже жеңилдедим да. Депчи, жанакы квартирада канча 10 жыл жашасаң да, 5 жыл жашасаң да, все равно бир эми өйкөп турат. Өйкөп турат квартирада, же болсо азыр мен келет деген кыйынчылыкта эле жүрөт. Азыр эми бир аз болсо дагы шүгүрдөп деген. Мына мекендештер сезим сезимдер болот, сөзсүз түрдө. Баягы айтып атпаймынбы, сделкада баягы өзүнчө эле бир процесстер, кыйынчылыктар сделкада ар кандай болот мисалы. Анан прям ачыкчын алганда өзгөчө сонун. Мына ушундай мекендештер. Мен ушул сөздөн пайдаланып, ушул камеранын алдында туруп, Жаркын эжеге дагы рахмат айткым келет. Экөөбүз көбүрөөк үй тандашып калдык. Бири-бирибиз менен бир аз эметип дагы калдык, жанакы үйлөрдүн аркасында. Жакшы, аябай оор эже экен. Мени эметип, успокоить этип. Жакшы, эми көп үйлөрдү көрсөтүп, мотивациясын ошол да берди. Анан Гүл эжеге рахмат. Ал болбогондо мен ушул квартираны ала албайт болчумун. Неге дегенде, менин ставкам жетпей калды, иштин ставкасын. Ошолдун документтерин жардамы менен алдым десем да болот. Ооба, мына ушундай мекендештер, сиздер дагы үйлүү болуңуздар.